Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 13 мес 14 январ 2026 жыл мен сіздерге жери 300 квадрат метр болгон сатылуучу ушул бизнес помещение жер жөнүндө информация бермекчимин. Кызыл китеп, уруксат кагаз, бүт барлык документтер жайында кече эле госрегистрден текшертип, бүт бардыгын тактап келиптир, чтобы сатам депчи. Эч кандай маселе жаралбайт, жөн эле сата берсеңиз болот деп госрегистрден текшерип информация бериптир. Бул жакта эсинечи. Ошону эске алып коюңуздар. Помещение плюс 3 сотых жер, 300 квадрат метр. Кызыл китеби дагы бар экен, азыр аны көргөзбөй эле коюң, ала турган адам өзү келип текшерип карап алат деп койдум эсинечи. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин. Көрдүңүздөрбү? Азыркы учурда арзан аталышындагы продуктовый магазин катары иштетилет. Бул жерчи айына 25 000 аренда берип турат экен. Тугандар, мен турган жер Южныйдын центри. Барыңыздар эле билесиздер, бул жерде шаар жактан келген болсоңуздар, Ак Тилектен өтөсүздөр. Ак Тилек круговойдон түз чыгып келсеңиздер, учарга бурулган поворот бар. Учарга бурулбай, каналдан өтсөңүздөр эле бул жагы уже Южный деп эсептелинет. Мына жакта катар-катар домдор бар. Дальше кетсеңиздер, ал жак Бирадыр, ошол жактан эле келсеңиздер болот. Ошол жерден да солго бурулсаңыздар, бул жагы Латипжанов көчөсү. 200 метрде жүрүп барсаңыздар, оң жакта сатылуучу жерибиз помещениясы менен жайгашкан. Мына бул жакта катар-катар домдор тугандар. Автобустар келет, мына магазин бар ал жерде. Достор, мына мен айткан көчө менен бул жака 200-250 метр түз киргениңиздерде, мына оң жакта ушул сатылуучу жерибиз помещениясы менен жайгашкан. Ориентирде мына 4 этаж дом алсаңыздар болот. Адреси Латипжанов 1. Дальше кетсеңиздер, ал жакта баня бар, кыскасы бардык керектелүүчү жакшы объекттер бар бул жерде. Южныйдын центри деп эле айтылат бул жерде. Мына бул жанагы дом. Домдун башталышында эле остановка, продуктовый магазиндер жайгашкан. Мына жер Южныйдын мамлекеттик бала бакчасы, ошонун эле жанында окуат тугандар. Бул жак Латипжанов көчөсү. Бул жерде азыр 300 квадрат метр жер сатыкка чыгып атат. Мына помещениясы мененчи 300 квадрат метр 3 сотых болот, билесиздер. Азыркы учурда продуктовый магазин катары иштетилинет. Айына 25 000 аренда берет экен. Уруксат кагаздары бүт бардыгы бар экен. Кече госрегистрден текшерип бүт бардыгын карап тактадым дейт, сатардан мурунчу. Андыктан эч камсынабай ээси менен сүйлөшүп, ишти кылып, госрегистрден закон түрүндө өткөрүп алсаңыздар болот, достор. Түшүндүрө алдым, уруксат кагаздары, кызыл китеп, бүт барлык документтери жайында. Бирок 3 багытта уруксат берилген бул жерге. Билишимче, азыр эси ошентип айтты. Продуктовый магазинге, аптекага и офиске. 3 багытта тугандар. Түшүндүңүздөр, Азыркы учурда продуктовый магазин катары иштетилип аткан учуру, айына 25 000 аренда берет экен. Мына көрдүңүздөрбү? Граница мына кошунанын заборунан башталат, мына жердечи. И бул жер кичинекей калитка, мына здание подвалы менен. Граница жогору тарапка чейин кете берет мына. Отоплениянын турбасын көрүп атасыздарбы? Ошол жерге чейин граница барып такалат. Кыскасы таза 300 квадрат метр чыгат. 3 сотых. Лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Азырына арзан азык-түлүк дүкөнү аталышындагы продуктовый магазин экен. Жакшы жери мына садик дагы жанында. Эсинин номерин экранга жазып койгонмун, өзү менен сүйлөшөсүздөр. Кимиңиздердин да Бишкек тарапта квартираңыздар болсо, алмашуу жолдору дагы бар экен. Ал жагын эси менен сүйлөшөсүздөр тугандар. Локация негизи жакшы. Южныйда билесиздер, население көп, домдор деле көп. Ошол жана центрге, остановкага бир 250 метр ашып кетсе. 4 маршрутка шаардын бурч-бурчтарына каттап турат. 9-чу автобус 122, 138 и 125 номерундагы маршруткаларда каттап турат тугандар. Кыскасы сонун жерде да, мына көрүңүздөрбү? Жакшы. Лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Граница ушул жерден башталат. Иштеке калиткасы арт тарапка өтүп кеткен. Мына ал жак бизнес помещение подвалы менен. Так, там эмне маалымат берейин тугандар, айтыңыздарчы. Там эмнени айтпай калдым. Эсинин номери жазылган, келип көрүп кетиңиздер. Ишти кылсаңыздар болот, Кудай буйруса. Ушундай.